Орусиянын Москва шаарында кыргыз жараны октон жаракат алып, оор абалда ооруканада жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27 сентябрь күнү 102 кызматына 1995 жылы туулган кыргыз жараны октон жаракат алганы боюнча маалымат келип түшкөн. Ал Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну болгон. Жаракат алган жаранды тез жардам кызматы шаардагы ооруканалардын бирине жеткирген. Анда ал баш мээсинен жаракат алганы аныкталган. Бул окуя боюнча Красносельск районунун полициясы кылмыш ишин козгогон. Учурда эки өлкөнүн укук коргоо кызматкерлери бул иш боюнча тергөө иштерин баштады. Учурда жабырлануучунун оор болгондугуна байланыштуу элчиликтин жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүн киргизбей жатканы жазылат маалыматта. Алдамчылык, абактан качуу жана сексуалдык, кол тийбестикке каршы кылмыштар боюнча издөөдө жүргөн жарандар Орусиядан кармалды. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү менен Орусия аймактык укук коргоо органдары биргеликте жүргүзгөн иш-чаралардын жүрүшүндө издөөдө жүргөн адамдарды кармашты. Алардын баары Кыргыз Республикасынын аймагында ар кандай кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Учурда кармалган 6 жаранды өлкөгө экстрадициялоо маселеси чечилүүдө. Алардын көпчүлүгү ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысына шектелип издөөдө жүрүшкөн. Алтынбек Сулайманов жаңы команда менен шайлоого аттанган үчүн бир бол шайлоого катышпайт. Бир бол партиясы жаңы команда менен биргеликте парламенттик шайлоого катышат. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Супер KG порталына берген маегинде билдирген. Анын айтымында партия мүчөлөрү ушундай чечим кабыл алган. Бир топ партиялар альянс деп бир аянтчага чогулдук. Мындан улам Бир бол партиясы шайлоого аттанган жок. Башка күчтөр менен биригип сүйлөшүүлөр болду. Бир-эки күндүн ичинде кайсыл команда менен шайлоого барарым жарыяланат. Жаңы команда менен кетип жатабыз, деди депутат. Борчик Тазабек Икрамов менен Юлия Лилиенталь бир округтан депутаттыкка атсалышат. Ноябрдын этегинде өтө турчу парламенттик шайлоого катышуу үчүн бир мандаттуу округтан өзүн өзү көрсөткөн 40 талапкер катталды. Алардын арасынан алгачкы аял талапкер болуп Юлия Лилиенталь катталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында белгиленет. Юлия Лилиенталь дагы бир өзүн өзү көрсөткөн Тазабек Икрамов менен атсалышары белгилүү болду. Себеби Тазабек Икрамов жана Юлия экөө тең номер 13 Сузак округунан атсалышат. Белгилей кетсек, Юлия Лилиенталь буга чейин 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик атсалышууга дагы катыша тургандыгын билдирген болчу. Бирок анда анын документтерин бышка каттаган эмес. Алмамбет Шыкмаматов Ынтымак партиясы менен шайлоого аттанат. Инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматов кызматынан кетип шайлоого катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 27 сентябрда Жапаров Шыкмаматовду кабыл алып, аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча маалыматын уккан. Анын алкагында Шыкмаматов отставкага кетип, жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети бар экенин айткан. Анда президент Шыкмаматовдун отставкасын кабыл алууга даяр экенин белгилеп, аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирген. Буга чейин Репортер KG сайты өздүк булактарына таянып, Ынтымак партиясынын тизмеси менен санариптик өнүктүрүү министри Алмамбет Шыкмаматов жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов да шайлоого баратканын жазып чыккан. Ынтымак партиясы учурунда бийликчил эки партиянын бири катары чыгууда. Жаңы түзүлгөн Ынтымак партиясы 2021 жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоого ийгиликтүү катышкан. Бишкек шаардык кеңешинде партия 6 мандатка ээ болсо, Ошто партия добуш берүүдөн бир күн мурун шайлоо жарышынан баш тартууга аргасыз болгон. Партиянын лидери жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Кафе-ресторандарда кальян, тамеки чегүүгө болбойт. Мыйзамдын демилгечиси түшүндүрмө берди. Кафе-ресторан, бар, коомдук тамактануучу жайларда тамеки, кальян жана аралашмаларды чегүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу журналисттерге депутат Айнур Алтыбаева билдирди.
Бүгүн 28 сентябрда президент Садыр Жапаров кыргыз жарандарынын ден соолугун тамеки, никотин керектөө кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Айнуру Алтыбаева мыйзам кандай иштерин айтып берди. Кафе, ресторан, бар, коомдук тамактануучу жайларда тамеки, кальян жана аралашмаларды чегүүгө тыюу салынат. Эгерде адам тамеки тарткысы келсе, анда сиз сыртка чыгыңыз, бөлмөдөн чыгыңыз. Бул тыюу 160 мамлекетте кабыл алынган жана иштейт. Кыргызстанга тамеки чегүүгө катуу тыюу салынган өлкөлөрдөн чыгарылган тамеки чыгаруучу компаниялар иштеп жаткан. Ушул себептен улам бул мыйзамды кабыл алуу кыйын болду. Бирок ага кол коюлду, деди ал. Алтыбаева кошумчалагандай, бул мыйзамды жөнгө салуу үчүн министрлер кабинети мыйзамдарды кабыл алат. Тамеки чегүүгө тыюу салынган жерлерде тиешелүү белгилер коюлушу керек. Бул мыйзамдын талабы. Мыйзам бузуу үчүн жоопкерчилик каралат. Коомдук жайларда тамеки чегүү, тамекини жарнамалоо жана башка, деди ал. Биз аялдамадан 10 метр, билим берүү мекемелеринен, медициналык мекемелерден жана башка мекемелерден 100 метр жакындыкта чылым чегүүгө тыюу салууну алып салдык. Мунун баары министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынат. Биз мыйзам иштешин кааладык, деди Алтыбаева. Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков Фейсбуктагы баракчасына ээлеген кызмат ордунан кетип жатканын 28 сентябрда жарыялады. Сиздердин ишенимиңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аз болсо да 3 ай ичинде болгон күч аракетимди, Нарын шаарынын жашоосун ыңгайлуу болушуна колуман келген аракетимди жумшадым. Жүзгөндүк ишим тууралуу отчет тапшырдым. Тилекке каршы акыркы жагдайга карата моралдык тараптан кызматымда калуу туура эмес деп ойлойм, деп жазды ал. Болотбеков Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Руслан Чойбеков 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо $300,000 алган деп тергелип жаткан иштин алкагында 18 сентябрда шектүү катары камакка алынган. 20 сентябрда башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү менен тышка чыкпоо жөнүндөгү тилкаттын негизинде камактан бошотулган. Болотбеков Нарын шаарына мэр болуп быйыл июнь айында дайындалган. Кыргызстандык дизайнер Арзубек Италиядагы мода жумалыгына катышып жатат. Кыргызстандык дизайнер Арзубек Вонама Италиянын Милан шаарында Milan Fashion Week 2021-2022 мода жумалыгына катышып жатат. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине дизайнер өзү билдирди. Анын айтымында, Италияда дүйнөнүн 4 бурчунан барган дизайнерлер өз эмгектерин сунушташты. Менин Миланга болгон биринчи сапарым болгондуктан белгилүү брендтер менен келишим түздүм. Буйруса февраль айында стажировка болот. Мода компаниялар, журналдар, моделдик агенттиктер менен сүйлөшүүлөр болду. Максатым кыргыз модасын дүйнөлүк аренага чыгаруу, деди ал.